Салам ардактуу көрүүчү. Салам достор. Эфирде Баластан шоу программасы. Сиз эң кызыктуу, эң күлкүлүү көрсөтүүнү көрүп жатасыз. Сиз жана биз чоң болобуз. Болду эми монтип мактанбай кал. Мен жөн эле көрүүчүлөргө жакшы маанай тартылайын дегем да. Эми ошентип эле айтпайсыңбы? Ооба достор, туура. Эч качан капаланбаңыз. Андан көрө күнүнө 5-10 мүнөт күлкүлүү видеолорду көрүп турсаңыз, ошондо ден соолугуңузга жакшы кам көргөн болосуз. Самат байкем туура айтат. Эмесе сизге бир гана позитив тартуулаган Баластан шоу программасын биз баштадык. Кеттик анда. Достор, быйыл эмнегедир жай эрте келген сыяктуу көрүнөт. Ооба, эшикке чыксаң эле күн ысык, шалдырап, эч нерсеге көңүлүң келбейт. Анан ошондой ысыкта жол тыгыны көбөйүп, ар жыл албай же бери жыл албай бетиңден тер агып жолдо турган кандай керемет. Чын эле Самат байке, мен маршрутка түшкүм келбей калды. Маршрутка түшсөң күн ысык, эл толтура. Анан ошондо маршрутканын ичинде сен өзүңдү мончодо кийимчен жүргөндөй сезесиңби? Самат байке, биздин шаарда деле метро болсо жакшы болмак, Метро болсо, ооба жакшы болмок. Бирок ал метрону кийин сен чоңойгондо өзүң эле курасың го дейм. Эмнеге? Азыр бизде шарт жок. Үйдөгүлөр тойда айтып калабы? Тойго барганга бизге шарт жок деп. Ошондой эле метро салганга азырынча шарт жок. Самат байке, дүйнөдө чоң шаарларда адамдар кантип жашашат? Мисалы Бектур, Сингапурда таптакыр жол тыгыны болбойт. Эмнеге? Анткени ал жакта каалаган адам эле машине сатып ала албайт. Себеби машинеге төлөй турчу салык машиненин да баасынан кымбат турат. Мисалы жыл сайын 200-300 миң сом төлөөгө туура келет. Ошондуктан ал жакта жеңил автоунаалар аз, биздикиндей маршрутка да жок. Анан алар кантип жол жүрүшөт? Эми ал жакта тартип абдан күчтүү. Шаар ичинде мамлекеттик кызматта иштегендер да, карапайым адамдар дагы баары бирдей такси менен жүрүшкө туура келет. Ал жак абдан кооз болсо керек, Ооба, укмуш кооз. Тим эле жомоктогудай Бектур. Сен дагы кийин чоңойгондо сөзсүз түрдө ошол шаарларды көрүп келишиң керек. Самат байке, биздин борбор шаарыбыз кандай? Биздин шаарбы? Бектур, кел мындай кылабыз. Бүгүн менин шаарым деген темада сүйлөшөбүз. Анан ошондо сен дагы шаар жөнүндө, достор дагы шаар жөнүндө билип алышат. Чын эле, бул тема мага абдан жакты, ошондой болсун. Ардактуу көрүүчү, келиңиздер анда дал ушул темада биз кичинекей бөбөктөрдүн оюн угалык, алар эмне дешет болду экен. Анда эмесе, менин оюм рубрикасына чогуу кеттик. Бишкек кандай шаар? Жакшы шаар. Бишкектен ал чоң шаар. Анан кээ жеринде ачыбыштемдей жашкан жерим бар го, ошондой кичинекей үйлөр салынып аткан. Анан жолдору жакшы. Чоңундай магазиндер болуп жатат, анан жолдор, машиналар. Анан Манастын эстелигин эстетип жатам. Бишкек мурда СССР күнү атам айтып калчу мага. СССР күнү ошо шаар жакшы, мусор жок болчу деген. Азырчы? Азыр бактарды кыйып, ушинтип ооруп бактар. Таштандылар тыштап, дубдар да ооруп. Атам ошондо көргөндө жийине келет да. Бишкек кандай? Пробка. Эмне? Ошон үчүн кечип келдик. Айтып берчи, дагы кандай Бишкек сага? Жерлери, үйлөрү кымбат. Бишкектин эң кооз жери кайсыл айтчы? Бишкектин эң кооз жери мага парктар эле жагат. Бишкектин площадьтын Ала Тоо аянттын эмеси гүлдөрүн жайы барбыз. Эң кооз жери ал деген Бишкек парк. Бишкектин анда эң кооз эмес жери кайсыл? Базарлар, ош базар. Быккы-чыккы өтө албайм, тачкалар дорога дей берет кечке. Кооз деп айтсам деле болот. Бирок биз деген таштап атканда артка кетип атабыз. Жакпаган жер деген
праздниктер, концерттер ошолордон башым ооруп кетет. Жакпаган жерим мындай эски үйлөр аябай жакпайт да. Бишкектин кооз эмес жерлери мындай бир чоң фабрика көргөндөн өлө көп түтүн чыгат, ошол жерлери жаман болгон. Ана биз жер өлө көп мусор болгон, таштанып болгону көбүнчөсү ошол жерди жакпайм. Сенде эгерде көп акча болсо, акчаны кайка короторуңду билбей атсаң, Бишкекке эмнени курат элең? Акчасы жок үйдөр жокко акча бермекмин, үйдөрү жокко болсо үй зат бермекмин. Балдар ойногон нерселерди. Балдар эмнелерди ойнойт? Ойнчук. Жолдордон отмокмун. Азыр жолдор кандай, жаманбы? Кээ жолдор бүтпөй калбадыбы? Мындай мостор, мындай ылдый үйдө болгон. Футбольный поле, баскетбольный поле. Эми баарын кылмакмын Бишкекке кооз үчүн. Бизде Бишкекте чоң-чоң, бийик имараттар барбы? Бар. Бирок эң чоң только биздин чоң саатыбыз. Айтчы, эмне себептен бизде бийик мындай Дубайдагыдай чоң имараттар жок? Анчы биз деле ушинтип эле салмакпыз. Ана бизде экономика, свет көп, суу ушундай жок. Дубайда ушундайлардан көп да. Бизде деген мынча көп акча жок. Бизде мынча көп акча бар болсо, бар болмок. Неге бизде Дубайдагыдай имараттар жок? Дубайдыкын көрөлөкмүн, Американыкын көргөм. Золотой чоң. Биздин чоң саатыбыздан да чоң. Бизге ошондойлор салса болобу? Болбойт го, уже место занято. Бизде кичине акча жок го. Келечекте Бишкектин кандай болушун каалайсың? Көчөлөрү чоң болсун. Эмнеге? Ошончоң пробка болуп атат. Көбүнчө адамдардан койлойт да, мусор таштанды. Ушул алар билбейт да өзүнө кандай жамандык алып келет. Кээ адамдар жакшы кылып аларды алат, аны чогултат. Кээ адамдар кедейлерге жардам берет. Кээдер жини келип иттерди сабайт, ташбоор балдар. Ошондуктан биз жакшы болуп, таштанды түшүрбөй, өз жерибизди тазалап жүрүш керекпиз. Аны өнүктүрөбүз да. Бектур, эми сенин оюңду угуп көрөлү да. Мисалы, башка шаарга барып калдың, аларга Бишкек шаарыбыз тууралуу эмнелерди айтып берет элең, айтчы? Биздин шаар кооз демекмин. Эмнеге? Бизде асман тиреген анчалык кабат үйлөр деле жок. Чоң оюн зоок кыла турчу жерлер деле жок, парк деле жок, чоңураак. Бирок биздин шаарда бак-дарактар жапжашыл, гүлдөр өсүп турат. Анан мектепте сабак жазып отурсаң, терезеден чымчыктардын сайраганы угулат. Ал жагы туура. Анан чын эле, мисалы мен Америкага барып калдым деп кой, жумуштарым менен. Анан жолугушуу 105-кабатта өтүп атат. Ошол жерден чымчыктардын сайраганын угуп ал анан, Ал жактан чымчык эмес, чымындын да учуп жүргөн көрбөйсүң да. Ушуну сиз айтып бериңизчи. Менби? Биздин шаарда баары арзан. Чөнтөгүңдө акчаң эле болсо болду, баары жыргализм. Кымбат машинени айдап алып, шаардын так ортосуна гонка уюштурсаң болот. Бир гана Бишкек шаарында патрулдук милиция тосса токтобой өтүп кетип, тааныштар аркылуу чыгып кетсең болот. Бир гана Бишкек шаарында светтин акчасын 3 айга төлөбөй койсоң болот. Кыскасы Бишкек шаарында баарын кылсаң болот. Эркин. Самат байке, андай кылганга болбойт го? Ошо болбосун деп айтып атам, аны мага эмес, элге айт. Достор, мындай кылган болбойт. Туура, болбойт. Белгилүү өрчү Салима Балтаева кызы менен бүгүн бизде конокто. Кызыктуу суроолорго кызыктуу жоопторду алдыңкы мүнөттөрдө чогугалы. Эртең мененки тамакка айран, сүт, быштак жана ботко болсо кайсынысын тандайсың? Каша. Кашаны жакшы көрөт.
Кызыңыз кайсы тамакты жакшы көрөт? Пловду жакшы көрөт. Плов, Шоколадбы же балмуздакпы? шоколад, Балмуздакты тандайт. Кайсы балмуздак жагат? баарын жери. Жана фруктовый лед дегенди көп алат, бирок аны алдырбаганга аракет кылам да. Жана рожоктун ичиндеги мороженыйды жакшы көрөт. Жакшы көргөн оюнчугуң кайсы? Курчак, Курчактарды жакшы көрөт. Эми кыз киши бүт эле курчакты ойнойт го. Сабина кайсы оюнду жактырат? Эшикке чыгып ойногонду жакшы көрөт көбүнчө кыздар менен. скакалка, Кызыңыз азыр үстүнө кандай түстө кийим кийип турат? Не кийген? Ак кызыл кофтасын кийип келген. кофта менен кызыл, Сабинага кайсы мезгил жагат? Өзү кыш качан келет деп көп сурайт да, чана тепкенич. кыш, Кайсы майрамды жактырат? Жакшы көргөн майрамы туулган күнү болсо керек. мага жаңы жыл жагат. Кызыңыз жайкы каникулда кайда баргысы келет? Көлгө барабыз деп көбүнчө айтат, анан Америкага баралы дейт. Ошко, Кайсы ырыңызды жактырат? Мен өзүмдүн жеке аткаруумдагы чыгармаларды угуп эле жүрөт, бирок мен кичинекейин мен жана Эсенбек Маадамбековдун Балама деген ырын аткарып уктатчымын да, Алдей бөпөм ай депчи. Анан ошону ким ырдаса сиздин ырыңыз ошол ырдап атат деп талашып кызганып калат да. Ошол ырыңызды жакшы көрөм дейт. алдый. Кайсы ырчыны жакшы көрөт? Ошону билбейт экенмин, өткөндөн бала бакчадан Нурлан Насип деп атышат, ал ким деп кайра. Мен кыздарым үйдө мультфильм көрүп, мындай музыканы орусча угуп калып атышат да көбүнчөчү. Салима Балтаева. Эң коркунучтуу жаныбар кайсы? Мен жаныбардан коркпойм. Жөргөмүштөн корком деп калат. Жакшы көргөн жаныбарың? Мышык, Мышык багып алалы деп калат. Апаңдын машинасынын номерин билесиңби? жок билбейм. Жок, билбейт го, бул азыр окуй элек да. Сага кандай машина жагат? Ипсум, Жип жагат деп калат, анан башкасын билбейм. Кызыңыз келечекте ким болгусу келет? Өртчү болом деп калат, анан билбейм. Буйруган болот да. ырчы, Каникулга кайка барганды жакшы көрөсүң? ошко. Ошко. Ошондойбу? Сен жайында каникулга кайка барган аттың эле? Ошко. Апи? Сен быйыл тескерисинче Ошко эмес башка жака барган атканбыз го. Мейли, эми Ошко барабыз анда жакшы. Самат байке, мен билдим ким болоорумду. Не, президент болосуңбу? Жок, мен архитектор болом. Эми архитектор болгуң келип калдыбы? Архитектор болуп, шаарыбызга чоң-чоң имараттарды курам. Анан ошонун баарын өзүң жалгыз чечесиңби? Мен сыяктуу архитектурга кызыккан жаштар көп болсо керек. Туура. Мен сага азыр бир мисал айтайын. Биздин коңшулаш мамлекет Казакстандын Астана деген шаарында не деген керемет чоң-чоң имараттар бар. Аттары да бир укмуш өзгөчө. Хан Шатыр, Байтерек деген. Бизге деле ошондойлорду курса болот да, туурабы? Мисалы, Тө Ашу, Алабел, Долоон деген чоң-чоң имараттарды. Самат байке, сарсын болбоңуз. Биз чоңоёбуз. Анан чоң-чоң имараттарды курабыз. Астана биякта калат. Ай Азамат. Эх, кыялдар орундалсынчы. Мен шаарымды сүйөм. Мен деле. Жай башталса эле негедир шаардан кеткиң келе берет. Эмнеге? Себеби шаар ысык, ызычуу, чарчайсың. Анан Айыл бир керемет го. Жайкысын айылда эс алганга не жетсин, айыл сонун айыл жакшы дей берет да, анан эмнеге баары эле шаарга келе беришет? Себеби окуп, өсүп, өнөлүү деген максат менен келебиз да. Анан шаарга келгенден кийин пландары өзгөрүп кетип, өзүнчө эле баарыбыз шаарский болуп калат эмеспизби? Чоң эми айта берет силер шаардын кейпин кетирипсиңер деп. Туура эле.
Мурун мисалы шаарга келген жаштар өздөрүнүн кийимин түп-түз үтүктөп алып, чыккыйып көчөдө өздөрүнүн сонун алып жүрүшчү. Ооба, анан дагы маданияттуу болуп, бири-бирине сылык мамиле кылышчу экен. Ал эми азыр шаарга эмне максат менен келгенин деле билишпейт айрымдарыбыз. Шаарды бир көңүл ачуучу жай деп ойлошобу? Айтор ар бир нерсе өзүнүн максаты менен болгон жакшы. Айылда кала турчу бала айылда ата энесинин жанында калып, ошолордун батасын алып, шаарга келем деген бала бир максат коюп алып, шаарды өнүктүрүү максатында келсин деген ойдо болуп атам да. Себеп дегенде шаар бул өлкөбүздүн жүзү, ошондуктан шаарыбызга аяр мамиле жасайлык. Самат байкем туура айтат. Бек тур. Жана ырыңырдап кой. Башта давай. Бишкегим, бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орлодуң сен. Бактылуу сеземин түшкө кирсең, бар болгон бишкегим сен. Бул борбор шаарыбыз Бишкек. Жыл сайын шаарга келгендердин саны көп. Ал эми шаардан кеткендердин саны жок. Анткени Бишкек баарын батырат. Бул биздин борбор шаарыбыздагы ала тоо аянты. Мен айтпасам деле билесиңер да. Кечкисин көп эле келесиңер го. Бирок азыр бул жерде ремонт болуп атпайбы? Бүтүп калса баарыбызга эле жыргал болот го. Жаркырап сүрөткө түшкөнгө дагы жакшы. Бул шаарыбыздын эң чоң маданият үйлөрүнүн бири филармония. Айлананы карагалачы кандай кооз, жапжашыл. Бул шаар тургундары карагалачы чиркин чалкалап отурушту. Эми туура түшүнгүлө, биз илгертен көчмөн калыппыз да. Жайлоону жакшы көрөт эмеспизби? Азыр ушул жерге кымыз эле жетишпей атат да. Ал эми бул шаарыбыздын ортосунда жайгашкан Ош базары. Бул базардан менден башкасынын баарын табасыңар. Баары эле Ош базарды жакпайт, жаман деп коюшуп. Ушул эле жерден соода кыласыңар. Көнүп калганбыз да. Шаарыбызды кыдырып жүрүп, ушундай кооз гүлдөрдү көп көрдүм. Анан мага бир ой келди. Бишкекке келген кыздар дал ушул гүл сыяктуу баат эле ачылып кетишет. Бул биздин парк. Мен кичинекей кезимде ушул жерге келип, 25 сомго эртеден кечке ойноп кетчүмүн. Ал эми азыр 500 сом да жетпейт. Заман өзгөрбөдүбү? Бул түштүк магистраль. Шаардын пробкасынан тажагандар дал ушул көчө менен айдашат. Бул биздин мактана турган, суктана турган көчөлөрүбүздүн бири. Бул Чүй проспектиси. Аба ырайы сонун, баары жакшы. Жаштар эс алып жүрөт. Бак-дарактар толтура. Бирок бул жер дайыма пробка. Пробка демекчи, азыр мен бир мисал айтайын. Бангладешти карагыла. Эми элестетип көрсөңөр, бизде ушундай жашоо болсо кандай болот эле? Анан айтасыңар, шаар мындай, тигиндей, сопсонун эле. Кудайга шүгүр деп эле жашашыбыз керек. Бишкек азыр деле жапжашыл шаар экен. Көчөнүн баары бактарак. Мындай бактарды керек болсо, силер суктанып жүргөн Дубайдан, Америкадан да таппайсыңар.
Достор, мен жакында түш көрдүм. Түшүмдө Бишкекте метро курулуп, мен ошол метронун ичинде кетип баратыптырмын. Метродон сыртка чыксам, асман тиреген чоң кабаттуу үйлөр курулуптур. Бишкек деген чоң мындай кызыл-тазыл жазуулар, сонун имараттар. Жана эшикке чыксамчы, эшикти ушунчалык тазалап жышып атышыптыр. Жышып тазалап аткандар өз жумушун ушунчалык сүйүп, көчөдөгү адамдар бири-бири менен кучакташып, бири-биринен ал-акыбалын сурашып, ушунчалык сабыр күч болуп кетиптир биздин элибиздечи. Анан ар жакта карасам, Бектур келаттыр, каска кийип алып. Так, дагы эмнени кура калсам, бияка эмне жасасам депчи. Аюшту, сен чын эле архитектор болот окшойсуң, Эх, ушул түшүбүз орундалсын. Достор, сиздер Баластан шоу программасын көрдүңүздөр. Алып баруучулар мен Самат Эркинбеков жана менин кичинекей досум Бектурчик болду. Кийинки жумадан көрүшкөнчө,